Соңку аптада милиция менен тыгыз байланышы бар бир катар окуялар коомчулуктун үрөйүн учурду. Алсак милиция бөлүмүндө асынып алган шектүүнүн табышмактуу өлүмү, күч түзүмдөрүнүн кызматкерлеринин ур токмогуна кабылган 17 жашар өспүрүмдүн жагдайы. Бул окуялар коомчулукта катуу талкуу жаратып, айласы кеткен министр аймактардагы жетекчилерин алмаштырууга аргасыз болду. Министр эрекен тапатамдан кадр реформасын жасап жиберди дегендердин сүйүнүчү көпкө созулган жок. Көрсө коомчулуктун көзүн боеп, айрым кызматкерлерин төмөндөтүү менен жумуштан алса, кээ бири кызматтан алынды деген таризде кайра борборду көздөй жылдырылып, жогорулатылганы айдан ачык билинип калды. Мындай ротация менен кызматтан алынган жетекчилерди жазаланды деп айтсак болобу? Тактап айтсак, апта ичинде Жалал Абад областык ички иштер башкармалыгынын башчысы Жеңиш Абитов жана орун басары Ильяс Касымбаев кызматтан алынды. Жеңиш Абитовдун ордуна 2018 жылы Бурлайдын өлүмүнөн кийин кызматтан алынган Марлис Асанов келди. Аңгектен кассаң дөңгөккө артык кылам деп тыртык кылдым деген лакап кеп дал ушул учурга куп жарашып тургандай. Авалдан пайдаланып, Абитовдун багачылдыгы Айтор Бишкектин Свердлов райондук ички иштер башкармалыгына жетекчи болуп дайындалып, борбордон жылуу жумшак орун тапты. Министр Улан Ниязбековдун башка дайындоолору да жогорудагы мисалдардан эч кандай айырмасы жок. Эмне ички иштер министрлиги жаңы жүздөрдү алып келүүдөн коркобу, же кадр таңкыстыгы күчпү? Айтор кызматында катуу кемчилдиктерди кетирсе да, Улан Ниязбековдун эски кадрларынын кербени Кыргызстанды ийгиликтүү айланып жаткан учуру. Реформаны өтө каттуу караш керек. Бөлөсүң, сен өкүл атасың, сен өкүл энесиң, ошондой кылып эле коюп аткандай болуп эле кадровый мафия бар деп ойлойсуң да. Кочкор атада шектүүнү кармоо учурунда тартылган чулганды видео тарагандан кийин Ички иштер министрлигинде кадр системасы өзгөрдү. Чүй облустук, Ош шаардык жана Бишкектин Свердлов, Ленин райондорундагы милициянын башчылары кызматтан алынып, ротация жолу менен жаңы жетекчилер дайындалды. Алардын сап башында Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын башчысы Жеңиш Абитов жана орун басары Ильяс Касымбаев кызматтан алынды. Андан сырткары 13 жетекчи тартип жазасына тартылган. Бейбаштык фактысы менен козголгон кылмыш ишинин алкагында мыйзамдуу аракеттерди жүргүзбөй, шектүү же айыпкер катары аныктала элек адамдарды коомдук жайда эскертүүсүз кармап кеткен видеосу интернетке тарап, коомдо талкуу жаратып, милициянын аброюна шек келтирген. Милициянын ичиндеги мындай алешемдиктерге жол берген, кызматкерлердин жүрүм-турумун, мыйзам чегинде иш алып барышын көзөмөлдөй албаган жетекчи кескин сындалды. Жеңиш Абитовдун ишмердүүлүгүнө ички иштер министрлигинин ардагерлери да баа берди. Келгенде жакшы эле иштеп атты Жеңиш Абитов. 3 айдан кийин бузулду. Мен бул аксакалдар менен биз жакшы да эмеспиз, жаман да эмеспиз. Көптөгөн мыйзам бузууларга өздөрү барды. Мунун учурунда кайрадан оңолбостон өзүнүн кол астындагылар, помдун начальниктери, бөлүм башчылары, мындайча айтканда полковниктен баштап низкийге чейин сойкулар менен заниматься этишти. Мына өзүңүздөр күбөсүздөр. Базар коргондогу өтө өкүнүчтүү передвижной сойкуну уюштурушту. Эми булардын паракорчулугун айтпай эле кое берейин. Мына Беговат помунда Афган гашишини менен колго түштү бу сотрудниктер. Эми акыры конца концов бирөө жарым наказание алыш керек эле да. Азыр айтат го, бир кумалак бир карын майды чиритет дейт. Мен айтпайм милициянын баары ошондой деп. Ичинде бар ак ниеттер бар, түз иштегендер бар, таза иштегендер бар. А бирок жанага окшогондор мунун бүт баягы аброюн кетирип атат да. Аны ошо начальник милиция болобу, облустук болобу, министри болобу, ошол жерде ушундай неме болуп атат, ага баа бериш керек. Бийлик тарабынан сөзсүз баа бериш керек. Ошондон кийин кичине тартип болот да. Ошентип милициянын аброюна шек келтирди делген Абитов көп өтпөй эле Бишкек шаарынын Свердлов райондук ички иштер башкармалыгынын башчылыгына барды. Бул жагдай эл ичинде ички иштер министрлигиндеги кадр саясатына байланыштуу күмөндүү ойлорду пайда кылып, муну көз боемочулук катары баалашты. 5 жылда 5 областын жетекчи ички иштер башкармалыгында алмашыптыр. Мен дагы ойлоймун, бул не только областын МВДнын жетекчилигинин туура эмес кадр саясаты, МВДнын Жалал Абад областындагы кураторунун слабыйлыгы, өз милдетине так аткарбагандыгы же профессионалдыгы.
Anan bizden MVD'da kokusundan, mındayça aytkanda случайно kelip kalgan kadrlar öte köp. Uşulardan biz ehtiyat bolup, tuura sava alganda keçegidey jaman görünüş bizde bolboyt ele. El түшүнбөйт. Жаллабаттыктар аерден иштен алып кой деп сүйүнгөн менен биз Бишкекке алып келип коп койдук. Мындан эч нерсе болгон жок да деп дегендей кылдырып бизди дөдөй ойлоп атышы мүмкүн, бирок бардык жерде чыгып атат. Ошондон кийин кой шылдың болуп калбайлы деп туруп эле хотя бы bir 1-2 ай коюп туруп анан кийин башка жерге койсо болмок да. Борборго барып бир чоң райондун Свердлов районуна начальник болуп калыш бул понижение эмес, кайра повышение. Элдин карапайым элдин көзүн боеп, кайра бир жерге барып чоңойтуп койгон бул болуп келген эле окуя деп коем. Тополоң чыккан, чүпү болгон, элдин ишеничин тактап алган кызматкерлерди кайта жогорку кызматка которуп атат. Ушу жакшы бул. Кандай болсо буларда токтобойт. Бул мына иштер кайта улана берет. Kalganlarına misal olsun için Uğud'un naşalnik olabın, Rayon'un naşalnik olabın, Pom'un naşalnik olabın, oşalardan bardığın primer kılıp kızmattan alıp satıklı kadrlarını koyuş gerek öyle. Biz rasat çakıldık, annana kacıldırıp, bundan bu kacıldırıp, Üsköl'den boşatsa bir çupu menen, Jallavat kap gel, Jallavat'tan bozsa, narın kapar, narına bozsa, Bişkek kapar, anan Talas kapar, şu deyip kotorup jüre veriyordu. Значит, буларда кадровый мафия бар деп ойлойсуңдан да. Көп өтпөй эле Жалал-Абад облусундагы ички иштер башкармалыгына Марлис Асанов дайындалды. Ал Ош шаардык ички иштер башкармалыгынан которулду. 2018-жылы Жайыл райондук милициянын имаратында киши колдуу болгон Бурлайдын өлүмүнөн кийин Чүй облустук башкармалыктын башчысынан тарта бир катар жетекчилер иштен алынган. Арасында Асанов дагы бар эле. Талас калган жок, Ош калган жок, Чүй калган жок. Бардығында кыздыр иштеп келген. Баягы 2018-жылкы Бурлай деген кыздын баягы немеге участкалык милицияханага алып барганда, ошол жерде өлүм болгондо как раз ушул киши Чүйдө иштейт болчу. Ошол начальник, зам начальник болуп иштейт болчу. Ошондо дагы буларды жазаны жумшак берип, сылап сыйпап, сизин бизиң менен жөн койгон. Мына эми кайта тепкичтен тепкичке косорулуп, бир областан экинчи областка, экинчи областан үчүнчү областка кайра начальник болуп кетип атат. Бурлайдын өлүмүнөн кийин кызматтан кетти деген лакап ээрчиген Марлис Асанов агынан жарылды. Ал кызматтык жазаны аткарганын, бирок окуя боюнча моралдык жоопкерчиликти сезерин айтты. Кызматтан төмөндөтүү менен бошотуу деген чечим чыккан. 1 жыл кызматка дайындалган жокмун. Андан кийин дагы ошол кылмыш иликтөө башкармалыгына катарда кызматкер болуп кызмат өтөдүм. 1 жыл жумуштук жүргөндөн кийин 2 жылга жакын катарда кызматкер жөнүндө кылмыш иликтөө кызматкеринде кызмат өтөп, анан кийин кайра ушундай сунуш келди. Жетекчи тарабынан эми биз погон кийип жүргөндөн кийин кайсы жака жүрсө ошол жака барып кызмат өтөөгө даяр болуш керек. Моралдык жагынан жоопкерчилигим өзүм сезем, моралдык жактан. Бирок ошол мага берилген кызматтык ошол жазаны толук аткардым деп. Муну менен Ички иштер министрлигинде кызматтан алуулар токтогон жок. Министрликтин буйругу менен Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын 2 жетекчисине жана 5 кызматкерге тартиптик жаза берилди. Ал эми Сокулук райондук ички иштер бөлүмүнүн жетекчиси Уран Шамбетов жана анын орун басары Максат Иманалиев, нөмөт бөлүмүнүн улук инспектор нөмөтчүсү Тилек Дүйшөнбек уулу ээлеген кызматтарынан төмөндөтүү менен бошотулду. Бул чечим милициянын убактылуу кармоочу жайында кармалып турган шектүү өзүн асып алгандан кийин кабыл алынган айтылууда. Көп өтпөй буларды башка кызматтардан көрүп калсаңыздар таң калуунун кажети жок. Анткени Ички иштер министрлигинде кадр саясаты ротация менен гана чектелет. Акылай Кырабаева, Аскар Маматисаков, Регион. Мына ушундай өзөктүү материалдар менен программабызды жыйынтыктайбыз. Күндөмү жыйынтыктын акыркы кабарлары Регион телеканалынын социалдык тармактагы баракчаларына да жайгаштырылды. Студияда мен Азамат Абдиев болдум. Кайрадан бир аптадан соң амандыкта көрүшөлү.